Сиздин ден соолугуңузду ойлогон ден соолук программасы Илим жана билим каналында. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн 29 октябрь бүткүл дүйнөлүк инсульт оорусуна каршы күрөшүү күнү. Дал ушул күнгө байланыштуу бүгүнкү чыгарылышыбызды биз инсульт оорусуна арнайбыз. Эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 03222 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Анда алгач студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Жылдыз Эгембердиева Ош областык бириккен клиникалык ооруканасынын мээ кан тамырлар бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Амантур Абдраимов, Маматалиев медициналык борборунун невролог дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы теле көрүүчүлөргө дал ушул инсульт оорусу жөнүндө кыскача маалымат берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Да, бир жолу инсульт деген оору бул мээнин кан тамырларынын айлануу системасы бузулуп, ошодон улам чыккан мээде кан тамырларынын айлануу системасы бузулгандан чыгып келген оору болот. Инсульт бул мээге доо кетет. Инсульт оорусунда анан бул жерде инсульттун өзүнүн түрлөрү болот. Ар түрлүү биринчи типинде ишемикалык инсульт деген типте мээнин кан тамырларга тромб туруп калып, мээге кан жетпей калат. Ошодон нерв клеткалары өлүп, ошодон ишемический инсульт чыгат. Экинчи түрү бул геморрагиялык инсульт деп коет. Буда кан тамырларда кан тамыр жарылып кетип, мээге кан куюлуп кетет. Буну геморрагиялык түрдө айтат. Ошол жерде гематома, кан уюп, гематома болуп калат. Анан кровоизлияние субарахноидальное деп коет. Бул да ошо геморрагиялык түргө кирет. Жакшы. Адам баласы эмне себептен дал ушул илдетке кабылат? Себептерине токтолуп кетсеңиздер. Амантур мырза. Деги эле инсульт оорусунда бирден бир себеби бул гипертониялык оору, же башкача айтканда кан басымынын жогорулуп кетүүсү. Экинчиден бул атеросклероз, же мээдеги кан тамырларда май басып калуу болуп эсептелет. Үчүнчү бул жаман адаттар, то есть зыяндуу адаттар, бул чылым чегүү, спирттик ичимдиктерди кыянат колдонуу болуп эсептелинет. Мындан сырткары дагы семирип кетүү дагы чоң ролду ойнойт бул жерде. И жаш курак. Башкача айтканда 40 жаштан жогорукулар, 40-50 жаштан жогору адамдар уже бул ооруга кабылып калуу мүмкүнчүлүгү жогорураак болот. Жаштарга караганда. Жакшы. Кан басым оорусу деп баса белгилеп айтып өттүңүз да. Мындан сырткары дагы кандай неврологиялык оорулар дал ушул инсультка алып келет? Неврологиялык оорулар бул ошол эле остеохондроз, шейный остеохондроз деп коет. Бул да мээге кеткен кан тамырларды кысып, стеноз деп коебуз, гипоплазия позвоночных артерий деп коет. Бул оорудагы түзмө-түз бир байланышы бар. Анан ошол эле белгилүү бизде шакыйна оорусу деп коет, мигрень. Анда өз убактысында жакшы алдын алып лечение кылбаса, убакыт саатында дарыларын ичип, мындай провоцирующий факторлор деп коет, ошону козгоп келген факторлорду жок кылбаса, ал дагы бара-бара барып ошо инсультка алып келиши мүмкүн. Ошондой эле церебральный атеросклероз деп азыр мен кесиптешим айтып кетти. Гипертониялык оору жана церебральный атеросклероз бул эң биринчи бир себепкерлер болуп эсептелинет да. Дальше ошо неправильный образ жизни деп коет, дагы кошумча айтып кетсем, туура эмес тамактанышат, туура эмес жашоо шартын алып барышат, физический нагрузка жок. Ошолор дагы баардыгы келип ушул ооруларга алып келет. Анан бизде неврологиялык оорулар ушундай татаал ооруларда бири-бири менен связаны. Анан аны дифференцировать этиш дагы кээ бир учурда мындай кыйын болуп калат. Ошол инсультка окшош дагы бир ооруларыбыз болуп, ушундай көп мезгилдер кабыл болот. Жакшы. Айтсаңыздар, негизинен мына ушул инсультка кабылууда
кандайдыр бир белги береби деген дагы суроо келип турат эле көрүүчүлөрдөнчү. Мисалы баш оору бүгүнкү күндө мигрен деп айтып калдыңыз, шакый оорусу. Көпчүлүгү оорушат да. Мисалы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн ар биринде суроо болсо керек. Мисалы мен дагы инсультка кабылып калбаймынбы, кандай белги берет экен депчи. Эми алгачкы эле белгилери, мисалы инсультка кабылган адам мээдеги ошол бөлүкчөлөрдүн анын симптоматикасы ошол мээдеги кайсыл бөлүгү жабыркады, кайсыл бөлүгү доо кетти да, бөлүгүнө доо кетти. Ошодон дагы түздөн түз байланышы бар симптоматикасы же белгилери. Албетте, эгер көпчүлүк учурда кол бутун иштебей калуусу, көпчүлүк учурда бир жактуу болот. Бир жактуу, мисалы оң жактан же сол жактан да. Экинчиден сүйлөбөй калуу, көз көрүүсүнүн бузулуусу, ошондой эле башын айлануусу, баш ооруу, айрыкча мына баш мээге кан куюлган учурда баш ооруу бул биринчи планга чыга турган бир белгилерден болот да. Албетте, мындан сырткары өтө оор акыбалга чейин түшө турган, мисалы комага түшүп калат оорулуу, өзүнүн аң сезимин жоготот, кусат, ага чейин кусушу мүмкүн. Эгер баягы жогоруда айтып өткөндөй, кайсы жеринде доо кеткенине байланыштуу, мисалы ошол эле бети кыйшайышы мүмкүн, көзүнүн кыймылдоолору бузулуусу мүмкүн. Ошогон белгилер болот. Жакшы, маалымат булактарын карай турган болсок, адатта бул инсульт оорусу кабарын бербеген оору деп айтылат. Биринчи жолу кезигип жаткан адам аны байкашы мүмкүн эмес деген дагы маалыматтар айтылыптыр да. Ушул кандай эмне кылышыбыз керек биз инсульт оорусун алдын алуу үчүн? Өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Абдан жакшы суроо. Биринчи бул ар бир адам гипертониялык оору менен жабыркаган адам уже алдын ала билиш керек да. Эгерден өз убагында дарысын ичпесе, өзүнүн режимин сактабаса, бул акыры алып келип инсультка алып келет. Булар мындай айтканда профилактика иш жүзү көбүрөөк болуш керек да. Биринчиден биз бүгүн ар жылда мероприятие өткөзгөндө биз биринчи ошо эл менен жарандарыбыз менен профилактический иш-чара жүргүзөбүз да. Ошол жерде ар бир жаран билиш керек. Бети кышыйып, оозу чымырап, тили булдуруктап, бир жак оң жак кол бутунда же сол жак кол бутунда күчү азыраак болгондо бул ушу биринчи признактар болуп эсептелет да. Буну ар бир население биздин адамдарыбыз билсе жакшы болмок. Ошол учурда көбү бул өтүп кетет, бул оору, мен жакшы болуп калам деп анальгин, аспирин ичип үйдө жата берген дагы учурлар көп кездешет да. Ошол мезгилде өздөрү болбосо дагы үйдөгү жашоочулар срочно сөзсүз бир скорыйга чалыш керек. Бундай ооруга сөзсүз бул острое начало, ошон үчүн острое нарушение мозгового кровообращения дейт, внезапно башталат. Көп учурда уктап, эртең турса уже больной инсульт болуп калган мезгилдер көп кабыл болот. Ушундай мезгилде больной билип, уже менин бир тууганым же менин таанышым инсульт болуп калыптыр деп, сразу скорыйга чалып алып келиш керек өз убагында. Төрөт учурунда дагы инсультка кабылып калган деп угуп жүрөбүз да. Муну кандай түшүндүрүп бересиздер? Албетте, мисалы төрөт учурунда ошо төрөп жаткан аялга дагы өтө чоң нагрузка түшөт. Себеп дегенде, мисалы төрөттөн баардыгы эле нормалдуу түрдө өтпөшү дагы мүмкүн да. Ал жерде эклампсия же ошол эле кан басым жогоруласуу менен коштоло турган ушундай бир акыбалдар болот. Ошолордон келип чыккан бир осложнениясы болуп эсептелет да. Ошол жерде кошуп кетейин, мен кесиптешиме көбүнчө төрөт мезгилде аялга күч келет, кан тамырларына. Эгерден ошол аялда врожденный аномалия сосудов деп коет, эгерде мээ кан тамырларында врожденный аномалия сосудтар болсо, көп учурда ошол кан тамыр жарылып кетип, ошондой учурлар көп кездешет. Ошол эле дагы эле биздин аялдарыбыздын өзүнүн ден соолугуна кайберен карашы болуп келет да. Көбү анемия менен барышат, учетко көп турушпайт. Анемия менен барып, ал дагы мээ системасынын кан айлануусуна
түздөн түз бир неме алып келет да, жабыркашын алып келет. Анан давлениясы көтөрүлөт, билбей жүрө беришет, буттары шишип, учетко турбагандар. Анан ал давление көтөрүлгөндө сөзсүз боюнда бар мезгилде ошол да бир приводящий фактор болот да. Жакшы. Телекөрүүчүлөрдөн мындай суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Менин жолдошум инсульт оорусуна кабылганына 2 ай болду дейт. Азыр ооруканадан чыгып үйдө дейт. Буттары кыймылдап басып калды дейт. Бирок дейт анын сүйлөө иречи дейт, өзүнө келбей жатат. Эмне кылсак болот? Кандай көнүгүүлөрдү жасасак жолдошум батыраак мурдагыдай сүйлөп калат эле деген суроону калтырды да. Мисалы курч мүнөз маалында бул баштапкы айларда да, баштапкы жумаларда албетте дарыланууга канчалык эрте кайрылса, ошончолук восстановлениясы жакшы болот өзү оорулууда. Мисалы ошол эле эгер тили жакшы неме болуп атканса, ага биринчиден убакыт керек болот. Экинчиден албетте кайра баягы өзүнүн көнүгүүлөрүн, мисалы окуган аракет кылып көрүш керек өз алдынча. Ошол эле учурда катуу окуган аракет кылыш керек. Логопедтердин да кызматы менен колдонсо дагы өтө жакшы мындай таасирин берет. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номер жана ошондой эле WhatsApp номери 508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн мындай суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Менин атам дал ушул инсультка кабылып дейт, жакшы болгон дейт. Азыркы учурда дейт үйдө тамак жегенде көкүрөгү кысылгандай болуп атат дейт. Эмне кылышсак болот деп айтыптыр. Мындай учурда көбүнчө кардиологко кайрылыш керек. Көкүрөгү кысылып, больноолор эмтигип, ушундай симптомдор болсо, анда кардиологко кайрылганы оң болот. Бул азыр айтып өткөн нерсе бул инсульттун түздөн түз кабылдоосуна кирбейт. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен кант диабети менен ооруймун дейт. Инсультка кабылып калбаш үчүн эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Албетте негизги оорусун ошол кандын составындагы, кан курамындагы глюкозаны дайым контролдоп жүрүш керек болот. Эндокринолог да дайым учетто туруп, өзүнүн дарыларын убагында ичилип жүрсө, албетте бул ооруудан. Себеп туура эле баамдаптыр, оорулуу телекөрүүчү дагы. Себеп дегенде бул кант диабети дагы инсультка алып келүүчү бир чоң факторлордун бирөө болуп эсептелет. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Эпилепсия инсультка алып келеби деген суроо калтырыптыр да. Эпилепсия эми түздөн түз инсультка алып келбейт. Себеп дегенде андай эч кандай кан тамырларга чыңалуу болбойт да бул жерде. Тескерисинче инсульттун кээде ушундай бир түрлөрүндө кабылдоолордун бирөө жарын бул эпилепторный синдром деп же ошондой талма оорусуна дагы алып келиши ыктымал. Кабылдоолордун бирөө болуп эсептелет да. Айрыкча мына баш мээге кан куюлганда, то есть геморрагиялык инсульттарда дагы бул бирден бир кабылдоосу эпилепсия болуп эсептелет. Тескерисинче андай болгон учурлар кездешелик. Жакшы, маалымат булактарын карай турган болсок, басма сөз беттеринде көбүн эсе ушул невропатологдорду, дарыгерлерди тынчсыздандырган маселе соңку убакытта дал ушул илдетке кабылгандардын көбөйүп бараткандыгы. Бул Кыргызстанда эле эмес, мисалы чет жактарда дагы көбөйүп баратат деп айтып келишет да. Мына ушул ооруну азайтуу максатында кандай иш аракеттер жүргүзүп жатасыздар? Анан бүгүнкү күнгө уюштурулган иш-чара жөнүндө да айтып өтсөңүз. Абдан жакшы суроо экен. Мына эгерден айтып кетсек, инсульт Кыргызстан инсульт боюнча 1-орундарда турат. Бүт дүйнө жүзү боюнча по смертности тоже занимает 3-орунду алып, 3-местеде турат. Инвалидизация дагы буда абдан көп болот да, инсульт жабыркаган ооруларда. Анан биз ар жылы 29 октябрда бул Всемирный день инсульта деп эсептелинет. Бүткүл дүйнөлүк күн. Көп сосудистый, например, башка биздин өнүккөн чет мамлекеттерде, ошол эле Россия Федерациясында,
анан мына Казакстан жакындаш деле мамлекеттерибизде сосудистый центрлар бар. Бул инсультный центрлар бар. Инсультный центрлар ал жака только ошентип инсульт менен жабыркаган больнойлор келип жатышат. Бардык эле жерде 29 октябрь күнү ушундай иш-чаралар жүргүзүлөт. Эми мурун башка мамлекеттерде деле инсульт абдан көп эле. Бирок аларда статистика боюнча азайды. Эмне дегени, алар көбүнчө мына профилактика иш жүзүнө көбүрөөк көңүл буруп, ошону алдын алып, ошол инсульт болгонго чейинки убакытты алып калышып, мындай жеткизишпейт да, ошондой чаралар иштешет. Айтып кетсек эле, Японияда илгери мурунку заманда Японияда да абдан көп болгон экен эле. Мындай историясын айтып кетсек, бирок алар мамлекет жагынан иш-чаралар каралып, ар бир даже метродо, станцияларда давление өлчөй турган аппараттар коюлган экен да. Ошол жерге барып, японецтер барып өздөрүнүн давленияларын өлчөп билип, ошонтип алдын алып, инсультка кабылгандар учурлар уже азайып баратат экен да, статистика боюнча. Тилекке каршы биз ондой өнүгүп элекпиз. Бирок ошол иш-аракеттерин жүргүзүп, азыр населенияга, ошо биздин жарандарга иш жүргүзүп келебиз жыл сайын. Бу да биздин Ош облустук биркен клиникалык ооруканасынын астында кире беришинде акция жүргүзөбүз, Стоп инсульт деп. Буга бүт жарандарга давлениясын өлчөйбүз. Көбү давлениясы бар экенин билбегендер да көп кабыл болот. Мисалы үчүн бүгүн 220 больной көрдүк адам. Ошонун ичинен 15-20 чактысы биринчи жолу билиптир. Ошондо ал адамда давление бар экенин. Көбү билбей калышат да. Ошондой учурларда биз өзүнүн масса тела, рост, вес бардыгын өлчөп, анан өзүбүздүн немелерибизди айтабыз да. Рекомендацияларыбызды эмне кылыш керек, анан сокку деген атайын программа чыккан. Ошол жерде биринчи симптомдору инсульттун оозу кыйшыса, эгерде биринчи сүйлөй албай кыйналса, мурункудай башында айтып кеткендей кол буту чымыраган болсо, эмне кылыш керек, кандай биринчи помощь оказывать этиш керек, кимге кайрылыш керек, ошолорду түшүндүрүп, анан дары-дармектерин убакытты ичкени, правильный образ жизни, тамак ашынын бүт шарттарын кандай кылып, кантип алып жүрсө, инсультка кабылбаган деп, ушундай профилактический иштерди жүргүзүп келебиз. Демек, оорукананын алдында эле ушундай иштерди жүргүзүп келет экенсиздер да? Тегерек столдор болгондо, мисалы, бүт невропатологдор чогулганда сунуштайсыздарбы? Балким ушул иш-чараны чоң эле масштабтуу негизде уюштурса жакшы болобу эле. Ошондо баягы сиздер жүргүзүп жаткан иш-чаранын жыйынтыгы жакшы болобу деген дагы ой кошкум келет да. Бул бир эле бизде Ошто болбойт, мындай иш-чаралар Бишкекте дагы жүргүзүлдү. Азия молдун биринчи этажында ушундай население кайсы жерде көп адам чогулган жерлерде ушундай акциялар жүргүзүлөт жыл сайын эле. Анан башка региондордо дагы. Албетте биз неврологдор бул инсульт азыр эң бир алдыңкы бир мындай проблема болгон үчүн биздин дүйнө жүзүндө буга көбүрөөк көңүл бурулат, бул ооруга. Анан биринчи келип кабыл алган күндөн баштап эле больнойлорго да, пациенттерге да уже сразу профилактикасы менен анан реабилитациясын айтып баштайбыз да, эмне кылыш керек. Дальше эмне дегенде бир жаман жери бул инсультта 30% риск бар да, кайра повторно болуп калышкачы. Ошого кантип алдын алыш керек, эмне кылыш керек, кандай условияларда жүрүш керек, ошолордун бардыгын айтып, анан туугандарына дагы иш-чаралар, туугандары менен да иш-чаралар жүргүзүп, аларга да түшүндүрмөлөрдү берип, үйдө кандай режимде кылыш керек, ошонун бардыгын түшүндүрүп беребиз. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн келген. Саламатсыздарбы? Мен башым ооруганда дейт, оң жак капталым чымырайт, буттарым чымырайт дейт. Ушинтип бир аз ооруп турат дагы дейт, аябай катуу ооруйт дейт. Анан кайра өтүп кетет дейт. Эмне кылышым керек деген суроону калтырыптыр. Албетте, биринчиден бул жерде баш мээдеги коркунучтуу ооруларды жокко чыгаруу керек болот. Ал үчүн адиске кайрылса, тийиштүү жерлерге жөнөтүп, текшерүүлөрдөн өтүүсү зарыл да. Мисалы, ошол эле томографиядан, ошол эле электроэнцефалограмма жана башка изилдөөлөрдөн өтүүсү зарыл. Себеп дегенде, кээ бирки оорулардын бул баштапкы белгилери да болушу ыктымал. Ошондуктан адиске кайрылуусу зарыл. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин апам инсультка кабылган. Азыркы учурда дейт, тамак жесе дейт, анан какай берет дейт да.
эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр. Бул дагы бир инсульттун осложнениясынын мындай клиникасынын бир түрү. Тамак ичкенде какап, ичкен тамагын жутун албай. Бул учурда канча болуптур деме инсульт болгонуна? Анысын жазбаптыр. Өзү курс менен лечение алып турганы зарыл. Врачтардан келип маалымат алып, лечениясын алып туруш керек. Жакшы, жогоруда көрсөтүүнүн башында айтып өттүңүздөр да, ушул инсультка алып келгендин бирден бир себеби бул кан басым жана ошондой эле мээнин кан тамырларынын май басуусу деп айтып калдыңыздар да. Мына ушул мээ кан тамырлары май баспаш үчүн биз өзгөчө эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ушул боюнча кеңеш катары жалпы тил көрүүчүлөргө айтып өтсөңүздөр. Албетте, биринчиден жашоо образын өзгөртүүсү зарыл. Мисалы бизде өзүңүздөр билгендей жамандык болобу, жакшылык болобу өтө көптөгөн тамактар сарпталат да. Ошо жашоо образы кандай? Мисалы алып көрсөк, кыймыл аракет. Кыймыл аракет мындан бир 30-40 жыл мурда эле автомобилдер же машиналар аз болгондуктун эсебинен адамдар жөө көп басчу. Азыр жөө баскан адамды көрбөйсүз да көчөдө, баары эле машинада. Техниканын көптүгүнүн эсебинен, албетте. Алыс кетпей эле айылда деле мынтип карап көрсөк, бир айылдан экинчи айылга деле илгеркилер жөө басып эле тойдого барып келди. Азыр кандай? Кийинки көчөгө деле машина менен барып келишет. Ошого биринчиден жашоо образы, бул туура тамактануу, сергек жашоо. Үчүнчүдөн бул жаман адаттардан албетте арылуу керек болот. Мисалы, ошол эле туура тамактануу, жөнгө сала турган болсо, өзүнүн дагы салмагын жөнгө салынат өзүнүн өзү. Анан жаныбарлардын майынан жасалган тамак аштан баш тартуу деп да айтып келесиздер. Мисалы, бул нерсени таптакыр эле тыйып салыш керекпи, же болбосо бир аз мисалы ушундай тамактарды дагы өзүнүн өлчөмүндө кээ бирлер айтышат, мисалы улуу муундагы адамдар мисалы пайдалуу деп калат, койдун майы пайдалуу, бир аз жеп туруш керек, суук тийбейт, же болбосо сасык тумоо менен оорубайсың деген да маалыматтарды айтышат да. Канчалык деңгээлде пайдасы бар? Же болбосо таптакыр рациондон алып койгон дурус? Акыркы изилдөөлөргө таяна турган болсок, мисалы, ошол эле жаныбарлардын тоң майына караганда, мисалы, углеводдун, то есть организмдеги глюкозанын, канттын составы көбөйүп кеткенден, же болбосо сырттан көбүрөөк легко усвояемый же жеңил банда сиңе турган углеводдорду, канттарды көп кабыл алуу көбүрөөк атеросклероз оорусуна алып баруусу изилденип такталды. Жакшы, Жылдыз айым кошумчалайсызбы? Эми биз кеңеш берет элек, көбүнчө ошо жиры животного происхождения деп коет, анан анын ордуна ошо растительный майлардан колдонгон жакшы болмок да. Эмнеге дегенде алар более полезныраак, анан эмеси азыраак болот. Сиздер мисалы өзүңүздөрдүн жашооңуздарда кандай тамактанасыздар? Ошол эле учурда мисалы туугандарга, өзүбүздүн ата-энебиз, бир туугандарыбыздан баштасак дурус, алар кандай кабыл алат эгерде сиздер ушундай кеңештерди айтсаңыздар? Албетте, башында угушат, кээде мисалы өзүбүздүн эле туугандардын арасында кан басымы жогору туугандарыбыз бар, аларга ушундай кеңештерди айтабыз. Эми биздин көзүбүзчө албетте алар андай тамактардан баш тартышат. Эми башка учурларда эми анысын айта албайт экенбиз. Өзүңүздөр туура тамактанууга басым жасайсыздарбы? Албетте. Аракет кылабыз. Жакшы. Эми ушул инсульт оорусун дарылоо боюнча айтып берсеңиздер, мисалы үчүн бул ооруларды дагы дарылоодо жыл сайын жаңылыктар кирип, жаңы дары-дармектер чыгып турат, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бул если өнүккөн мамлекеттерди карасак, дагы деле ишемический инсульт, ишемикалык инсульт деп атабыз го, мээге тромб болуп калган. Бул ооруну
3 күндө уже больной даже келип, пациент келет, тромболизис деген программа бар да, программа тромболизиса. Ошол программа менен келет дагы тромболитиктерди куят, ошол тромбторду рассасывать этип, жок кылып кое турган дары да, мындай айтканда. Ошону куюп, больной кайра эле восстановление жакшы болуп чыгып кетет. Анын үчүн бизде томография болуш керек биздин ооруканаларда. Ошол эле тромболитиктер менен обеспечение болуш керек да. Бул азыр жаңы бир метод лечениялар ушул. Тромбэктомия деп коет, бул оперативный методдор. Тилекке каршы бизде мындай шарттар жок. Азыр бул этапка эми биз өтүп келаткан мезгилибиз Кыргызстан. Эми секин бара-бара ойлойбуз, бизге дагы ушул программалар кирип калат деп. Анан биз мурунку эле методдор менен лечение кылабыз. Башка мурун кандай метод кылсак, азыр деле ошол геморрагиялык түрүн кан токтото турган дарылар менен, ишемиялык түрүн ошо гепарин деп антикоагулянттар бар, ошо кан тромб болгон тромбту рассасывать эткен дарылар менен ошолор менен дарылайбыз. Жакшы, бул жерде телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Менин апам дейт, биринчи оң тарабы, кийинчерээк сол тарабы инсультка кабылды, ишемикалык, экинчисинде дейт, ишемикалык инсультка кабылды дейт да. Анан кайталанганына 2 ай болду, сүйлөөсү жакшы дейт. Анан кандай учурда массаж алсак болот? Кеңеш бериңиздер, эмне кылышыбыз керек деген суроону калтырыптыр. Массаж дегеле кошумча усулдарда, кошумча усулдар албетте болоорун. Мисалы, ошол эле массаж башка кээ кан басымы өтө жогорулган учурларда ал противопоказано, башкача айтканда алганга болбойт, алганга болбойт, албетте. Албетте, кийин восстановительный периодда, мисалы 3 айдан 6 айдан кийин колу бутун акырындап укалоо ыкмаларын колдонсо боло берет. Демек, бул массаждагы адистин көзөмөлүнөн кийин, эгерде адис уруксат берсе, андан кийин алган дурус. Өзүбүз алдынча, мисалы, үй шартында бизде 1,5 ооруду десе укаламай адатыбыз бар, бирөөнү укалап келиңиз, мен жакшы кылып коеюн деп, анан ар кандай укалайбыз деген. Бул учурда, мисалы, айрыкча инсультка кабылгандарга мүмкүн эмес деп дагы айтсаңыздар болобу? Албетте, мүмкүн эмес. Биринчиден, массажга караганда, мисалы, лечебный физкультура же дарылоо физкультурасы чоңураак жардам берет да. Бул адамдын оорулуунун өзүнүн аракет кылуусу. Мисалы, ошол эле жөө басуу, ошол эле көнүгүүлөрдү ойноо да, өзүнүн көрсөтмө боюнча көнүгүүлөрдү ойносо дагы чоң жардам берет. Акырын кыймылда болгон дурус. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин башым аябай катуу ооруйт дейт. Ар кандай изилдөөлөрдөн өттүк, томографияга да түштүм дейт. Анан дарыландым дейт. Бирок ошондо дагы кандайдыр бир жыйынтыгын бербей атат, дагы да оорутат. Эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр. Мындай учурда биз азыр көрө албай туруп эч нерсе айта албайбыз. Бизге кайрылсын, эме заключенияларын көрөлү, өткөн кандай обследованиядан өтсө, текшерүүдөн, ошол заключенияларын алып келсин, биз көрүп, ошого карата лечение жазып берели. Баарыбызга эле маалым болгондой, инсультка кабылганда сөзсүз түрдө кандайдыр бир өзүнүн кандай десем, таасирин берип, кээде колу иштебей, кээде сүйлөөсүнө таасир берет, жана башка учурлар болот да. Мындай учурлар кандай убакытта кездешет? Же кечирээк кайрылып калабы, же болбосо, мисалы, башка туура эмес дарылоодон ушундай болуп калабы, ушул боюнча түшүндүрүп айтып өтсөңүздөр. Мисалы, кээ бир мисалы элдер, мисалы, больницага барганыбызда дарыгер жакшы карабай ушундай болуп калды да, же болбосо туура эмес дары-дармек берип койду деген дагы болуп калабыз да. Эмне үчүн ушундай болуп калат? Эми симптоматикасы, инсульттун белгилери, мисалы, жогору айтып өткөндөй, 1 секундтан бирок бир нече күнгө чейин да уланышы мүмкүн да. Незавершенный инсульт же акырына чейин жетпеген инсульт деп айтылат да. Мында кээ бир учурда 1 суткага чейин, 2 суткага чейин өзгөрүшү дагы мүмкүн.
ошол эле белгилерин өзгөрүүсү да мүмкүн. Себеп ал жерде ошол эле ишемиялык инсультта тромбтун башка бир кан тамырга барып такалып калуусун же тосуп калуусун эсебинен. Майда кан тамырга. Ошодон. Жакшы. Анан бир жолу инсультка кабылганга сиздер диета жазып бересиздер, э? Могу тамактарды такыр жегенге болбойт, мондой кылышыңыз керек деп атайын режимде отурушат дегендей да. Бул канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Же болбосо өмүр бою эле ушундай мүнөзүү тамактарды жеп өтөбү? Мисалы, инсульттун өзүнө септегенди айтайын деген, мисалы, көпчүлүгү ушул тамагын тыйбагандан дагы экинчи жолу кайталанып калган учурлар кездешет. Туура, бул жерде баягы айтып өтпөдүкпү, коркунуч факторлору же факторы риска да. Бул ожирение, ошол эле семирип кетүү, кант диабети, кан басымы жогорулоосу, атеросклероз, ушулардын алдын алуучу гана диеталар. Мисалы, инсульттун өзүнө түздөн түз эч кандай диета деле жок, бирок анын баягы коркунуч факторлорунун алдын алууга таасир боло турган баягындай диеталарды албетте биз кеңеш беребиз. Инсультка кабылгандарга биринчи жардамды үйдө көрсөтсөк болобу? Себептен медициналык жардам келгичекти биз эмне кылышыбыз керек? Биринчи учурда эгерден үйдө биз өзүбүздүн туугандарыбыз же үйдөгү адамдардын бирөөсү ушундай жаман акыбалга түшүп калса, башым оорутат же кусуп, же кол бутум чымырып атат деген ошо инсульттун бир симптомдору болсо, анда скорый биринчи убакытта скорый чакырыш керек да. Скорый келгичекти бул жерде көбүнчө мээге кислород жетпей калган, көбүнчө мээге кислород жетпей калат инсульт болгон мезгилдечи. Ошон үчүн форточканы ачып, эгерден жабык помещение болсо, эшикти ачып, сквозняк кылып, анан кийин кийимин астыларын чечип, воздух доступ болуш керек да. Анан эгерден кусуп аткан болсо, чтобы кусундусу арка кетип калбаш үчүн башын 30 градус оң жакка же сол жакка буруп, бийигирээк абалда кармап туруш керек. Жакшы. Скорый келчекти. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Май айында дейт, апам оң жагынан инсульт алган дейт. Анан дарыланып чыкты дейт, бирок азыркы учурда буту кыймылдабай атат дейт. Бутунда жан жок болуп жатат. Эмне кылышыбыз керек? Кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Чет өлкөдө ушул апамдын ден соолугун калыбына келтирсек болобу деген да суроо келиптир. Албетте болот. Бул буту кыймылдабай калганы май айында болсо, азыр 6-7 ай болуп калыптыр да. Бул жерде башында айтып кеткендей, мээнин кайсы кан тамырына доо кеткенине карата, ошону карата последствиялар болот да, осложнениялары. Эгерден крупныйраак, чоңураак кан тамырга тромб болуп доо кетсе, анда анын ошодон вытекающий осложнениялары көбүрөөк убакытка созулушу мүмкүн да. Буга көбүрөөк убакыт талап кылат. Эми өнүккөн чет өлкөлөргө алып барып, шарты болсо көрсөтсөк абдан сонун болмок. Негизинен ал жерде реабилитационный центрлер жакшы өнүккөн. Инсульт болгондон кийин, өзүнүн периодунда стационар жатып бүткөндөн кийин алар автоматически реабилитационный центрлерге которулат. Ал жакта уже дальше продолжение, именно ошо разработка движений конечностьтеринде кайсы жакка жабыркаган кол буттарында, ал жакта роботтор бар. Место больнойдун өзүнө параз болгон бутуна роботтор иштеп, мээге сигнал берет да, ал дагычы мына иштеш керек деген. Ошондой кылып иш-чаралары жүргүзүлөт. Логопедтер иштейт, ошол эле диетологдор бар, ошол эле физиотерапевттер бар. Ошондой реабилитационный центрлар, реабилитациялык иштер жакшы жүргүзүлгөн. Шарты болсо алып барса жакшы болмок. Жакшы. Саламатсыздарбы дейт. Менин жолдошумдун башында дейт, киста бар деп диагноз койгон дейт. Эмне кылсак болот, бирок өтө чоң эмес экен деген суроо калтырды да. Бул кисталардын дагы өтө түрлөрү бар. Мисалы, гер кисталар тубасы болот. Ошол эле мээнин чел кабыкчаларынан келип чыккан кисталар. Улар көпчүлүк учур тубаса. Кээ бир учурларда алардын эч кандай кабылдоосу жок, адамга эч кандай белгилерди бербеген, же өмүрүнө зыян келтирбеген ушундай кисталар болушу да ыктымал. Аны албетте адиске же бизге деле кайрылса болот. Алып келип көрсө, биз ал киста кайсыл жеринде жайгашкан, кайсыл бөлүкчөсүндө, мээнин кайсыл бөлүгү, ошого карап туруп кеңешибизди бермекпиз.
размеріне қарата. Жақсы. Кийинки суроо мындай, саламатсыздарбы? Эпилепсиядан толук сакаюуга бизде мүмкүнчүлүктөр барбы деген суроо калтырды. Темадан сырткары. Бул эпилепсия боюнча айтсак, эгерден анын өзүнүн противосудорожный препараты деп коет, алар өмүр бою ошол дарыларды ичип жүрүш керек. Эгерден дарысын өз убагында ичип, өзүнүн шарттарын бузбай, жакшы ичип жүрсө, анда ортодо канчада туткан, талма тутканы ошо азайышы мүмкүн. Кээ бир учурда бир кайсы бир оорудан кийин осложнение болуп эпилепсия болуп чыгып калат, бир оорудан кийин алып келген дарт болуп эпилепсия. Ошол учурда эгерден ошо өз лечениясын жакшы алып немесе жок болуп кеткен, азайып жок болуп кеткен учурлар да кездешет. А эгерден эпилепсиянын өзүнүн оорусу детство ооруп бир катуу неме калыбына келсе, азайып ошо дарыларды ичсе, өзүнүн противосудорожный дарыларын ичип, противоотечный дарылар деп коет, ошолорду ичип турса, частота приступов азайет. Демек, дарыланып турса, бул сакайып калышы да мүмкүн, оору азайышы мүмкүн. Мисалы, эпилепсиянын эки түрү болот да, кесиптешим айтып өткөндөй, бул биринчилик жана экинчилик түрү болот. Биринчилик түрүндө бул эпилепсия өзү. Албетте, анда кээинки учурларда өмүр бою ошол талмага каршы дарыларды ичип жүрүүгө мажбур болот. Ал эми экинчилик түрүндө бул кандайдыр бир негизги оорунун эсебинен, ошол эле баш мээдеги кисталардын эсебинен, ошол эле шишиктердин, ошол эле гематомалардан да мээге кан уюп калуулар. Эгер негизги ооруну туура дарылаган болсо, бул эпилептиформный синдром албетте өзүнөн өзү жок болуп кетиши ыктымал. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Калган суроолорго эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жылдыз Эгембердиева, Ош областык бириккен клиникалык ооруканасынын мээ кан тамырлар бөлүмүнүн башчысы, жана ошондой эле кийинки коногу Замантур Абдыраимов, Маматалиев медициналык борборунун невролог дарыгери болду. Сиздерге дагы бир рет рахмат айтабыз. Ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак-саламатта туруңуздар.